Адылбек Алешевич, тиги 6 миллиарддан ашуун акчаны канааттандырып атпайсызбы? Мен азыр Долдургуч Шаршайынан айтканынан түшүндүм, булар 100 миллиондон ашык акча сураптыр. Ошонун ичинде ыстык тамагы бар экен балдардын. Анан өзүңүздөр билесиздер, билим берүү деген бул жалпы жөнүнөн алып келгенде ошол эле окуучу эртең эжеке, бүрсү күнү студент, андан барып кайтып, мына кесипкөй мугалим болуп кайтып келет. 6 миллиарддан ашуун кошумча акчаңыздан билим берүүгө канча акчасын бердиңиздер? Бая айттым го, базардагы да бөлүнүп калбадыбы деп. Булар 100 миллиондон ашык акча сурадык дедиңер да, кошумчасын. Кошумча 3 миллиард 438 миллион сом. Мейли 3 миллиард болсун. Ошо 3 миллиард 400'дүн финанс министринин маалыматы боюнча 600 миллион азыр таптыр. Анан финанс министри менен дагы чогуу жолугушуп, анан чогуу сүйлөшкөн экен, калганын баягы ички булактарды таапканда эмдиги жылы канааттандырып беребиз деген деп сүйлөшкөн экен да. Эгер акча түшсө, мен билем тиги эмдиги жылкы олимпиадага керек, бул жака керек акча, бирок могу билим берүүнүкүн бир аз кулдат менен карап коюш керекпи дейм да. Себеп дегенде баардык тармакта спорт болобу, же майып бала болобу, Кудай сактасын, же ооруп аткан адам болобу, ага спонсор табыла берет. Билим берүүгө спонсор чыкпайт эч качан. Ата энесинен башка анан чуркап жүргөн жылаңач жүргөн ага эжекелерден башка. Ошо 3 миллиарддын 600 гана миллионун канааттандырыпсыздар да. Азыр мүмкүнчүлүккө жараша ошо. Эми ошону карап туруң. Калганын эмдиги жылы карайбыз. 600 миллиондон буларга 600 миллион берип 6 миллиард калыптыр. Эми ошол каяка бөлүнүп кетти, ошону бир тактап алайынчы. Жок, 6,5 миллиарддын ичинен 2 миллиард билим берүү министрлиги канааттандырылган да. Мен 300 миллион деп кошумча айтып атам. 6,5 миллиарддын 2 миллиарддан бир аз ашыгы билим берүү министрлигине берилген. Эми азыр булар кошумча сураганынан ошондо 1 миллиард жетпей калып атабы? 3,4 миллиард дагы кошумча сурап атышат. Ошон Хорошо, 4 миллиард калыптыр. 4 миллиардды кандай соц блокко бөлдүңүз? Мен айттым го, бир нерсеге мындай спонсор чыгат да, мен точно билем билим берүүгө чыкпайт спонсор. Эч качан биз жок, 2 миллиард тетири түшүнөбүз да бардыгынчы. 2 миллиарды билим берүү министрлигине. 2 миллиард түшүндүм. Тиги дагы 4 куйругу менен калып калып атпайбы? Ал каяка кетип калды? Жок, башка министрликтер да бар да. Ошо башка деп соц блокко дедиңиз сиз. Соц блоктун кайсысына канча кетип калды? Мен айтып берейин, Эмирзакович, мен кошуп бир маалымат үчүн эле жибек. Маалымат үчүн фонд боюнча 676 миллион 400, бул жерде 532 миллиону жана кеми диализдики болуп атат, 144 миллион бул национальный хирургический центрде оснащениясы полностью деген маселе бар. 2 миллиард 274 Министерство труда, бул жерде жана биз айтып кетпедикпи, социалдык контракттарды улантуу боюнча деген маселе бар. Чоңурактарынан Министерство культурада 410 миллион деп атабыз. Бул жерде жанагы 2 жарлыгыбыз бар, президенттин ушул наследие, культурный наследие программаларды улантуу боюнча ушул маселелери бар. Соц пакет телеканалдардын эфирлерин көбөйтүү боюнча 94 миллион 899, 249 миллион департамент физической культурага, жана биз айтып кеттик 100 миллиону вот олимпиада, параолимпиада, дагы башка маселелердин баары, всемирный игры кочевников деп ушул маселелердин баары ушул жерде отурат. Клинический больница бар, бул жерде 65 миллион. И национальная академияга вот биз жана айтып кетпедик, 95 миллион. Гореев институтуна 100 миллион болсо, ошол национальная академия наука приборлорду сатып алуу боюнча деген маселе бар. Анан НТРКга 587 миллион, мунун ичинен 440 миллион ошол модернизация теле радио вещания дегендики да. Эми чоң суммалар ушундай да, андан майдалары да бар. Жо математик эмесин, кошуп отурган жокмун. Болжол менен дагы бир миллиардка жакын акчаңыз калып калды. Ошол каяка кетти ошо? Эле ошол айтып атам, мындай майдалары да бар. Если ар бирин айтып бизге бер десеңиз, биз например дополнительно мага бербеңиз, өзүңүз билсеңиз болду. Мага бериштин кереги жок. Мен акчаны түшүнбөйм дагы, эч нерсени билбейм. Мен билген нерсем эле ушу билим берүүгө айтып атпаймынбы, ушу 6,5 миллиарддан 2 миллиард эле барып калганы
тең кылып койсо деле болмок. Ошондо бүгүн эжекебиз башкача сүйлөмөк. Мен ысык тамактага кирип кетет, кошумча сураган акчага деген үчүн көтөрүп атам мен муну. Нурзак Игеевич, вот ысык тамак боюнча биз өзүнчө чечебиз деп атабыз да. Бул жерде маселе бар. 1-январдан баштап баарысына көтөрүлөт. Бирок канча суммада болуу боюнча азыр гигакалория менен чечип атабыз. Ошону 2-3 жылда этап менен чыгарып алалы деп атабыз да. Анткени баягы бир мектептики мынтип коюп эле анан калганы калып калган эмес. Баягы 1 маал, 3 маал, 4 маал, 5 маал дегендер бар да, ошонун баарын бир этап менен чогуу алып кетели деп атабыз. Спортсмендер да ошонун ичине кирет да. Ошонун баарын азыр эсептеп атабыз. 1-январдан баштап көтөрүлөт да. Мен дагы бир кайталап коеюн, бизде мамлекетте, коомдук жашоодо ар бир жака спонсорлор табыла берет. Спонсорлорду кыргызча эмне дейт? Демөөрчүлөр аябай көп бизде. Мисалы үчүн бүт жака табылат да, өздөрүн көрсөтүш үчүн дагы барып сөз табат. Бирок балдарга барып ысык тамак алып берейин деген спонсор демөөрчү чыкпай. Неден ал көрүнбөй калат. Биз мындай көрүнүктүү жүргөнү жакшы көрөбүз да, бир нерсе алып барсак, инвалидный коляска көтөрүп барсак дагы ошону чыркып сүрөткө тартабыз. Бир спортсмен утуп келсе, ага бир майына берип атканыбызды чык этип тартабыз. Ушу мектепке ысык тамак, же болбосо мектептин мугалимине айтып атпайбы, тарых мугалим 80%, ошонун айлыгын көбөйтүп 1,5 барбайт же тартылбайт ал. Мен ушуну эле бир эсиңизге салып коеюн Жубек Курманбековна. Өзүңүз 2 жолу айттыңыз, ысык тамакты 1-январдан чечип берем деп. Өзүңүздөн өзүңүз айттыңыз. Мен аны сураганмын. Жок, биз ошол карап атабыз. Баягы суммасы 20 сом болбой калышы мүмкүн да. Биз этап деп атабыз да, 2-3 жылда ошо гигакалорияга чыгалы деп атабыз да. Антак 20 сом болбосо 21 сом кылып койгула анда. Муну андан азыр эми мен суммасын азыр айта албайм. Гигакалория ошол 2-3 жылда ошол гигакалорияга точно багы адам ошол жей турган нерсесин жегидей кылып карайлы деп атабыз да. Адын эле чечет, табат кошумча булактарды. Билем, бул кишиге ишенич чоң, зор. Мейли, рахмат чоң.